Пайгамбарыбыз алейхиссалам байлыгыңарды зекет менен коргогула. Караңыздар. Байлыкты зекет менен коргогула деди. Хадис бул. Бир алымдын шундай сөзү бар. Адам баласындагы байлык менен билимдин айырмасы бар. Билим байлыктан жакшыраак. Анткени байлыкты адам өзү коргойт. Ал эми адамды билим коргойт деди. Илим коргойт деди. Ошондон байлыкка караганда билимге көбүрөөк умтулуп, билимге көбүрөөк суусап, билимге көбүрөөк чаңкаган жаштар көп болсун. Хадисти улантам. Байлыгыңарды зекет менен коргогула. Ооруңар бар болсо, ооруңарды садака менен дабаалагыла деди. Караңыз, кандай сонун хадис. Байлыгыңар бар болсо зекет менен коргогула. Банк менен эмес, кредит менен эмес, бирөөгө берип коюп эмес, зекет менен коргош керек байлыкты. Ооруңарды садака менен коргогула деди. Дабаалагыла. Жана башыңарга келе турган балээлерди дуа менен коргогула деди. Иншалла. Ошондон мусулман колундагы дуасын, колундагы куралындай пайдалансын деди. Аллах Тааланын Кур'ан-ы Керимдеги аятын айталы. Бакара сүрөсүндө Аллах Таала шундай деп атат. Шайтан сиздерди эгер ихсан кылсаңыз, бирөөгө садака берсеңиз, кедей болуп кетесиң деп коркутат деди. Андай болсо бир суроо берип көрүңүз. Шу күнгө чейин бир адамдын бирөөгө садака берип кедей болуп кеттим деген уктуңуздарбы? Эч кимди уккан эмеспиз. Бирок бирөөгө бере турган болсок, өзүмчү деп ичиңиздерден нафси шайтан ушинтип алдап турат. Бирөөгө бербе, кедей болуп кетесиң, өзүң деп ал деп кайтарып турат деди. Аллах Тааланын Бакара сүрөсүндөгү аяты ушул. Демек кайталайм. Шайтан сиздерди эгер ихсан кылсаңыз, кедей болуп калуудан коркутат жана бузукулук иштерге буйрат деген аяты бар. Аллах сиздерге өз тарабынан кечирим жана байлык убада кылган. Мындайча айтканда сиздерди баш ийүүгө жана садака кылууга буйруп, өзүнүн кереметине жана кечиримине жеткирүүнү каалайт Аллах Таала. Ошондон келиңиздер. Сиз менен биз мына ушул дүйнөдө Аллах берген байлыктан ар бир нерсенин акысы бар. Алманын үшүрү алма менен берилет. Картошканын үшүрү картошка менен берди. Картошканын ордуна сабиз бербейсиз. Ар бир нерсенин өзүнүн үшүрү бар. Колуңуздагы байлыктын дагы зекетин чыгартырыңыздар иншалла. Бир күн сахабалар келип сурады. Эй Алланын элчиси, сиз дүйнөдөн өткөндөн кийин бизге жердин үстү жакшыбы, же жердин асты жакшыбы деди. Суроо. Эй Алланын элчиси, сиз дүйнөдөн өткөндөн кийин бизге жердин үстү жакшыбы, же жердин асты жакшыбы деди. Жигиттер. Анда Пайгамбарыбыз алейхиссалам ушинтип жооп берди. Эгерде башчыларыңыз, жетекчилериңиз жакшылардан болсо, байларыңыз берешендер болсо, иштериңизди кеңешүү менен кылсаңыз, андай болсо сиздерге жердин астынан жердин үстү жакшы деди. Кайталайм. Эгерде байларыңыз берешен болсо, башчыларыңыз жакшы болсо, жана иштериңизди кеңешүү менен кылсаңыз. Эгерде башчыларыңыз жамандардан, байларыңыз сараңдардан, жана иштериңиз аялдарыңарга калып калган болсо, андай болсо жердин үстүнөн көрө асты жакшы деди. Бир алымдын ушундай сөзүн окуп турам. Курсактары Кудайы, катындары кыбласы болуп калган эркектер көбөйүп баратат деп жазган. Сөздү караңыз. Курсактары Кудайы, катындары кыбласы болуп калган эркектер көбөйүп баратат деди. Мына хадистин акыркы жерин караңыз. Эгерде башчыларыңыз жамандардан, байларыңыз сараңдардан,
жана иштериңиз аялдарыңарга калган болсо деди. Не десе эле билбейм, аялым билет деп калбайлы. Не десе эле билбейм, аялымдан сурайлы деп калбайлы. Ошондуктан шундай бир заман келди. Аялымдын настроениясы жок деп коногун көчөдөн күзөтүп калган эркектердин жашоосуна аралашып барабыз. Үйүңүзгө көп мейман чакырыңыз. Үйүңүзгө келе турган конок Кудайдын коногу. Хадиси куддусийде Аллах Таала шундай дейт: кимде ким үйүнө келген менин коногумду жакшы кабыл алса, мен да анын о дүйнөгө кеткен тагыраагы менин жаныма келген, өлүп кеткен. Сөздү караңыз, хадиси куддусийде. Кимде ким үйүнө келген менин коногумду жакшы кабыл алса, мен да анын мага келген коногун жакшы кабыл алам деди. Караңыз ай. Үйүңүзгө келе турган конок Кудайдын коногу, аны ошондой сыйлаш керек. Конокту кандай тосуп алганың маанилүү эмес. Конокту кандай күзөткөнүң абдан маанилүү. Анткени уктап атканда келип калышы да мүмкүн, билбейсиң. Бирок күзөтүш эң маанилүү болуш керек. Үйүңүзгө келген конок 10 дана ырыскы менен келет. Ал алып келген 10 дана ырыскынын бирөөсүн сиз менен кошо жеп, 9 дана ырыскыны үйүңүзгө таштап кетет. Караңыз ай. Ошондуктан эмне кылалы? Үйүбүзгө көп конок чакыралы. Биз заңгыраган үйлөрдү салып, үйүбүз бүткөндөн кийин үй тойду үйдө эмес ресторанда өткөрүп атабыз, үйүбүзгө эч ким келген жок. Үйүбүзгө конок келбей калды, чакырбасак келбей калды. Мына тууганым бар эле, мына жакыным бар эле деп өзү билип сиз менен бизди катташа турган сыйлай рахым деп коет. Туган менен катташуусу керек. Иншалла.